Бишкекте мага баары бир эмес аттуу Кыргызстан жарандарынын форуму башталды. Уюштуруучулар маалымдашкандай, Кыргызстандын өнүгүшүндө жарандардын ролун күчөтүүгө арналган бул форум 3-чү жолу өтүп жатат. Кыргызстан жарандарынын форуму бул учурдагы жагдайды талкуулоо жана коомдук саясий процесстерге жарандардын катышуусун күчөтүүнүн механизмдерин иштеп чыгуу, жарандык жигердүүлүктүн эффективдүү тажрыйбаларын колдоого алуу үчүн түзүлгөн ачык аянт. Бул өлкөнүн тагдырына кайдыгер карабаган Кыргызстандын жарандарынын жигердүү позициясын көрсөтүүгө болгон мүмкүнчүлүк. Дал ушул форумдун активдүү мүчөсү Перизат Сайытбурханова бүгүн 11 каналынын түз эфиринде. Перизат, кош келипсиз. Саламатсызбы. Менин эсимде буга чейин эки ирет өткөн форумда бизнесмендерден тактап айтканда тартап журналисттер, укук коргоочулар, саясатчылар биригишип көп маселелерди ортого салып талкуулашкан эле. Мени ошол маселелердин жыйынтыгы кызыктырып жатат. 2 жылдан бери сиздердин сунуштарыңыздардын аткарылышы кандай жүрүп жатат? Биринчиден, эгер форумдун тарыхына кайрылып кетсек, биринчи жолу бул баягы конституцияны өзгөртүүлөргө каршы ошондой бир реактивдүү түрдө пайда болгон форум болчу. Жана мунун жыйынтыгында, эгер эстеп кетсеңиздер, биринчи конституцияга өзгөртүүлөр Феликс Кулов жана башка фракция жетекчилери тарабынан сунушталган, бул артка кайрылып алынган. Экинчи форум болсо былтыр өткөн, ал ошол ишкерлердин коомдук жашоого аралаштыруу боюнча негизинен көбүнчө ошол темаларда болуп кеткен. Мунун жыйынтыгы катары биздин бизнестер өкүлдөрүнүн булардын коомдук жашоодогу ролунун чоңоюп атышы жана ошондой эле алар көпчүлүк учурда өздөрүнүн бир кайсы бир суроолорго өздөрүнүн реакциясын билдирип, же болбосо алар менен макул болуп, ошондой бир ой пикирин билдире баштаганын бул жетишкендик деп эсептейбиз да. Перизат, бул ирет форум эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул ирет форумдун темасы аябай кызыктуу деп ойлойм. Себеби дегенде биз келечек моң жөнүндө алдык. Себеби дегенде бизде азыр жаштар деп жаштарды аябай инфантилдүү, кайсы бир жардамга муктаж, же болбосо бир өзгөчөлөнткөн бир кайсы бир привилегияларды берип коюп, ошондой болуп аткандай сезилген да. Ошондуктан бүгүн биз ошол эмне үчүн биз СССРдын убагындагы жанагы Кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрү болгон Жусуп Абдрахманов, же болбосо Касым Тынстановдарды биз жаш деп атабайбыз, бирок ошолордун жаштары деле 25-26 жашта болчу да. Анан бүгүнкү күндө эле бирден болсо жаштар деп бөлүп кое турган, ошол жаштарды бир жаштар саясаты деп аны мамлекет жүргүзөт. Ошону деген эмне үчүн объект эмес, субъект катары жаштар болуш керек деген ошол суроонун алкагында талкуу жүрүп атат. Жакшы демилген көтөрүпсүздөр. Перизат, негизи мындай алып караганда Кыргызстанда жарандык активдүүлүктүн деңгээли бейөкмөт уюмдардын санынан байкасак болчудай. Себеби расмий маалымат боюнча бейөкмөт уюмдардын саны 16 миңдей экен. Бирок көтөрүлгөн маселелердин аткарылышы канчалык турмушка ашып жатат, же болбосо реалдуу түрдө так аткарылышы кандай деп ойлойсуз? Бүгүнкү форум негизинен бул жарандык активдүүлүктөн бир аз айырмаланат. Себеби дегенде биз эл аралык уюмдар же болбосо бейөкмөт уюмдардын жалпы иш-чаралары көбүнчө активдүүлүктү жогорулатууга багытталган да. Ал эми биздин бүгүнкү форумдун негизги максаты ошол активдүүлүктүн мааниси, активдүүлүктүн баалуулуктарга өтүү да. Баалуулуктарды көбүнчө талкуулоо, ошолор жөнүндө бир кайрадан бир переосмысление дейт го, ошол сыяктуу жүргүзүү болуп кетмек. Рахмат сизге, Перизат. Мага баары бир эмес аттуу Кыргызстан жарандарынын форумунун уюштуруучуларынын бири Перизат Сайытбурханова менен бирге маек курдук.